Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде улуттук тамактарыбыздын бири каттама болмокчу. Жаздын келиши менен көк чөптөрдүн жайнап чыгып турган кези, андыктан дал ушундай жол менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр демекчимин. Аябагандай жумшак, майлуу, даамдуу болду. Андыктан эгер кызык болсо видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Бизге 700 грамм эйленген ун керек. 1,5 чай кашык туз кошобуз. Ошондой эле жарым чай кашыктай көптүргүчтү кошуп, кургак азыктарды жакшылап аралаштырып алабыз. Эми ортосуна бир жумуртканы чагып, 200 мл жылуу сүттү куябыз дагы. Жумуртка менен сүттү жакшылап эзип алабыз. Андан кийин болжол менен 160-170 мл жылуу сууну куюп, жумшак кылып камырыбызды жууруйбуз. Камырды жакшылап илеп, жумшак кылып жууруп алдык. Бир аз колго жабышчаак болот, ошентсе дагы камырды өсүмдүк майы менен бир аз майлап, бетин жаап, 10-15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Камырды табаңыздын көлөмүнө жараша 3 же 4 бөлүккө бөлүп алсаңыз болот. Кайрадан бир аз өсүмдүк майы менен бетин майлап, 5 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Андан кийин жая берсек болот. Ал эми көк пиязды болсо жөн гана майда туурап, бир аз кара мурч кошуп, жакшылап аралаштырып коебуз. Камырды абдан жука кылып жайып алабыз. Өзү жумшак, назик камыр болгондуктан тез эле жайылат. Камырды майлаганга мен бүгүн накта үйдүн майлуу, даамдуу каймагын колдонуп жатам. Каймак менен майлап жатып, өзүм тайнемди эстеп кеттим. Биз бала кезде ар дайым каттаманы каймак менен даярдап берчү, аябагандай даамдуу болот. Жана ошондой эле сары май, ак май дагы колдонсок болот албетте.
Эми көк чөптөрдөн жакшылап себелеп, камырыбызды ороп, муздаткычка 10-15 мүнөткө салып койсок болот. Андан кийин бышыра турган табанын өлчөмүнө жараша бир аз үстүн баскылап тоголок жайып алабыз. Табага бир аз өсүмдүк майын куюп, ысык табага салабыз камырыбызды. Андан кийин отту азайтып, жай отто эки жагынан кызарта болжол менен 10-12 мүнөттөн бышырып алабыз. Эгер калыңыраак болсо, бир аз капкагын жаап койсоңуз дагы болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин каттамабыз дагы даяр болду. Ысык кезинде албетте өзгөчө даамдуу. Андыктан сиздер дагы байма-бай дал ушундай жол менен жасап туруңуздар. Бүгүнкү видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, коңгуроonu жандырып, жана досторуңуз менен бөлүшүп турсаңыз дагы абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.